Туугандар, Калини массивинин 6 сотуктуу 7 канасы менен үй сатылып жатат. Үй сонун экен, жүрүңүздөр көрөбүз. Кане кеттик, үйдүн ичине киребиз. Үйдүн ичине киргенибизде ошондой дарбаза каналары менен, навестери менен сонун экен, 4-5 машина кеңирип батат. Бак тарактары менен салкын, сонун стяжкалар куюлган. Киргениңизде эле сол жагында эките бөлмө бар экен. Бириси мына гостиный кылып алсаңыздар, мына чоң, кенен, жакшы ремонттары менен, пластик эшиктери менен, барьер, решеткалар кылынган. Экинчи бөлмөсү мына спальня. Бул дагы жакшы, ортодо печка бар. 2 бөлмө тең ысыйт. Анан оң жагында деле эките кана бар экен. Бул жагында ачык сөрүсү дагы бар. Киргениңизде менен сүпөсү менен мына кана экен, чоң. Анан бул жагы спальня, душевой бар ичинде. Үйдүн астында деле эките канасы бар экен, кичине, бири кухня, бири кладовка кылып колдонушуп атат. Бул жагында чоң каналар бар, эките, үчте канасы бар дагы. Бул жакта кышкы очок каналар бар, казандары менен, өтүүчү жерлери менен. Сонун. Үй мага жакты, туугандар, келип алсаңыздар болот экен. Жакшы үй экен. Сиздерге дагы жагат. Бул жагында туалет, душевойлар менен, нар жагында койкана, жашыл зона, огород бар жогу бар экен. Кыскасы, үй сонун, мага жакты. Туугандар, үйүбүздүн баасы келишим баада деп атат. Келип, сүйлөшүп, тартышып алсаңыздар болот. Туугандар, адрестерибиз бул жагы Фуркат жактан чыгып келип атканда Жибек жолу деген магазинден чыгасыздар, главный дорога. Өтө кетсеңиздер Имам атага кетесиздер. Мына бул жагында бурчта мына остановка турат, ориентирди алып алсаңыздар болот. 115 маршрут жүрөт бул көчөдөн. Солго жүргөнүңүздө 136-көчө, 32-үй болуп атат.